Айтыңыздар Марик болсын, Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде жаңылыктардын майрамдык чыгарылышы. Студияда Чынар Капарова. Ошентип бүгүн жалпы мусулман коомчулугу Курман айт майрамын белгилеп жатат. Айт намазы Ордо калаада эски аянтта окулду. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Орусиянын мусулмандар дин башкармалыгынын жана муфтийлер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнутдин менен жолугушту. Газпром компаниясы Кант шаарындагы газ түтүктөрүн оңдоп түздөөдөн өткөрө баштады. Бүгүнкү майрамды көптөгөн мусулман элдеринин катарында көп улуттуу Кыргызстандагы белгилеп жатат. Бишкек шаарынын тургундары жана шаарга жакын жайгашкан айылдардагы миңдеген мусулмандар Курман айт майрамын эртең менен Борбор калаанын эски аянтында айт намазын окуу менен башташты. Бишкектеги эски аянтка 10 миңдеген адам чогулду. Иш-чарага кабарчыбыз Суламбек Дыйканбаев дагы күбө болуп келди. Ыйык күндү белгилөөгө келген адамдар эски аянтка батпай, айланасындагы көчөлөргө чейин жетти. Мусулман баласында саналуу гана майрам белгиленет. Алардын негизгилери Ороз айт менен Курман айт. А бирок бул күндөр калгандарынан айырмаланып, мусулмандар үчүн өтө ыйык болуп саналат. Анткени мусулманмын деп эсептеген жарандар майрамга чейин тазаланып, ниетин оңдоп, ар кандай муктаж болгон адамдарга кайрымдуулук кылуу парызын аткарат. Ал эми айт деген сөз өзү араб тилинде майрам деген маанини туюндурат. Жалпы мусулмандарды Курман айт майрамы менен Кыргызстандын муфтийи Максат Ажы Токтомушев куттуктады. Ал айт майрамы бардык тууган урукту бириктире турган, ынтымак алып келчү жана мусулман дининдеги ыйык күн экендигин белгиледи. Баарыңыздарды бүгүнкү ыйык исламдын улуу майрамы Курман айт майрамы менен куттуктаймын. Өзүмдүн атымдан, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан жана баарыңыздарга дуа кыламын. Алла субханаху ва таала жүрөгүңүздөрдөгү кандай ниеттер болсо Кудайым кабыл кылсын. Намазга жыгылууга жана кыргыз элине карата каалоо тилектерин айтууга бийлик өкүлдөрү да келди. Жалпы кыргызстандыктарга болгон президенттин куттуктоосун жогорку кеңештин төрагасы окуп берди. Тынччылык турмушта эгемен мамлекеттүү журт, эркин коом катары башкаларга көз каранды болуп кылчактабай, өз алдынча жамаат болуп намаз окуп жатабыз. Мамлекеттүүлүк Алла Тааланын кыргызстандыктарга берген зор дөөлөтү. Бул чоң неемат. Ушул дөөлөтүбүздү сактап, өркүндөтүп, өнүккөн мамлекет куруу биздин бардыгыбыздын негизги максатыбыз, милдетибиз. Курман айт ажылык сапар аяктаганда мусулман календары боюнча 12 айдын 10 күнүндө белгиленчү майрам. Кезектеги Курман айт 24 сентябрга туш келгендиктен бул күнү өкмөт тарабынан дем алыш деп жарыяланган. Ибадат аяктагандан кийин эски аянтка келген миңдеген жаран Курман айт майрамын белгилөө үчүн тарашты. Эл журтубузду чакырып кетет эле, ушул айтыбыз кулук болсун, байрак болсун деп айтып кетелер. Айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм баардыгыңыздарды. Кыргызстандын бардык мусулмандарын куттуктаймын. Элибизде тынчтык болсун, бейпилдик орносун, дайыма ушу бакубатчылык болсун. Эң биринчи ушу бөлүнүү жарылуу болбосун. Суламбек Дыйканбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Шу облусунун Аламүзүн районундагы Арашан айылынын мечитинде Курман айттагы майрамдык айт намазга катышты. الرحمن الرحيم مالك يوم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كعسف مأكول الحمد لله رب العالمين. Мына ушул айт намазынан кийин мамлекетибиздин башчысы Ата-Бейит мемориалдык комплексинде болуп 2010 жылдын 7 апрелинде курман болгондорду эскерди. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا واتلكтерин кабыл кылган болсун برحمتك يا ارحم الراحمين. Ошентип бүгүнкү Курман айт майрамы менен мекендештерди президент Алмазбек Атамбаев куттуктады, анда мындай деп айтылат.
Кылымдан кылымга кастарылап, муундан муунга уланып келаткан Курман айт майрамы ниетти тазартууга, пейилди агартууга багыттайт. Көптү баштан кечирген көрөнгөлүү элибиздин уңгусун бекемдеп, кайрымдуулукка, ыймандуулукка жана сабырдуулукка чакырат. Ушул күнү курмандык чалынып, кайрымдуулук, соопчулук иштери жасалат. Ата-бабаларыбызды, жакындарыбызды эскерип, улууларга урмат көрсөтүп, келечекке жакшы ниет кылабыз. Ылайым Алла Таала мекендештерибиздин кайрымдуулук иштерин кабыл кылсын. Ажылык сапарда жүргөн кыргызстандыктардын көздөгөнү кабыл болуп, жергебизге аман-эсен кайтып келишсин. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Орусиянын мусулмандар дин башкармалыгынын жана муфтийлер кеңештин төрагасы муфти Шейх Равил Гайнуддин менен жолукту. Төрага Москвадагы башкы мечиттин курулушунун аякташына жана анын салтанаттуу ачылышына байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевдин Орусия муфтийлер кеңештин төрагасына болгон куттуктоосун тапшырды. Жээнбеков Кыргызстандагы диний кырдаал тууралуу учкай кеп салып, көз карансыздык жылдарында динге ишенгендердин саны кыйла арбыгандыгына токтолду. Спикер президенттин жеке демилгеси боюнча ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду түзүлүп, исламдын чыныгы баалуулуктарын бекемдөө, өлкөнүн дин кызматкерлеринин адистигин жогорулатууга көмөктөшүү, салттуу ханафи мазхабынын негизинде агартуу иштерин жүргүзүү жагынан ийгиликтүү иш алып барып жаткандыгын баса белгиледи. Төрага калыбына келтирилген Орусиянын башкы мечити мусулмандардын дуба кылуучу жери гана эмес, маанилүү руханий борборлордун бири болоорун дагы белгиледи. Баткенде шарият жолуна түшкөндөрдүн саны күн сайын көбөйүп жатат. Мындан улам борбордук аянтта окулуучу Курман айт намазы жергиликтүү бийликтин сунушу менен бул жолу шаардын стадионунда окулду. 3000ге чукулу чогулган момун мусулмандарды шаардын мэри Жаныбек Жалалов баш болгон жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү куттуктап, эл жерибизге тынчтык, көп улуттуу элибизге ынтымак болсун деген тилектерин айтышты. Облустун казысы Пазыл Ажы Султан Муратов айт намазы башталганча ислам дининин тазалыгы жана Курман айт жөнүндөгү айт намазга келгендерге кеңир айтып, жалпы калайык калкты кайрымдуулукка, биримдикке үндөп өттү. Бүгүнкү күндөгү эң бир улук өзгөчөлүк Аллахка жакындашуу биз 2 ракат айт намаздан кийин курбандык чалуубуз менен Аллахка өтө жакын болобуз. Мүмкүнчүлүгүбүз болсо, ошо бир жандыкты союп Аллахка жакындап курмандык чалалы. Ошондой эле Ош шаарынын борбордук аянтына айт намазын окуганы келгендердин саны жылдагыдан арбын болду. Дин өкүлдөрү намаз окуганы келгендерге Курман айт майрамынын маани маңызын кылда түшүндүрүп берди. Аны менен бирге аянтка мусулмандык парзын аткаруу үчүн Ош облусунун жана Ош шаарынын жетекчилери келип, элди бул күнкү майрам менен куттукташты. Андан соң айт намазы окулду. Ош шаарынын казысынын айтымында бул күнү калаадагы 30 мечитте мусулмандар айт намазына жыгылды. Бүгүнкү биздин Ордолуу Ош шаарыбыздын борбордук аянтында мындайча айтканда 50 миңден тегерегинде намаз окуду десем жаңылышпаймын. Майрамдык маанай адамдардын көңүлү, мамилеси, бирине болгон таазым тартип өтө жакшы. Кыргыз мамлекеттик экономикалык университетинин алдындагы лицейдин окуучулары мамлекеттик тил күнүнө карата бир катар иш-чараларды даярдашты. Окуучулар кыргыз элинин маданияты жана тарыхы боюнча сыр сандык деп аталган оюнга катышып, кыргыздын илгерки нукра ырларын дагы аткарып беришти. Кыргыз тили жөнөкөй баарлашууга гана эмес, коомдук, саясий жана маданий жашообуздун бардыгына колдонулушу керектигин чогулгандар белгиледи. Жаштарга окумуштуулар, профессорлор жана мугалимдер мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча дагы ойлорун айтып беришти. Биздин тилибиз ушу түрк дүйнөсүндө байыркы тилдердин бири, бирок мына 26 жыл мурун гана тил мыйзамы кабыл алынып, ошондон бери мамлекетибиз, эл журт ушу тилибизди мындан ары өнүктүрүүгө багыт алып, мына аз да болсо өзүрүн көрүп атабыз. Сиздер күнделиктен майрамдык чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Кийинки топтом саат 17-де айтыңыздар. Маариф болсун.